Президент Садыр Жапаров Түркиянын Улуу Улуттук Жыйынынын Төрагасы Мустафа Шентоп менен жолугушту. Жолугушууда Жапаров Түрк тилдүү өлкөлөрдүн Парламенттик Ассамблеясынын алкагындагы кызматташтыкка оң пикирин билдирди. Анын айтымында түрк тилдүү мамлекеттердин алкасын өркүндөтүү үчүн бирдиктүү мейкиндикти түзө турган фундаменталдык институт болушу керек. Жапаров Түркия рыногунда кыргыз продукцияларын көбөйтүү, өнөр жай тармагында кызматташууну арттыруу зарылдыгына кеңири токтолду. Мустафа Шентоп Баткен облусундагы мамлекеттик чек аранын кыргыз-тажик тилкесинде болгон окуяда каза болгондордун туугандарына көңүл айтып, жаракат алгандардын тез арада сакайып кетишин тиледи. Шентоп Түркия менен Кыргызстан бир тууган өлкөлөр, эки элди маданияты менен тили бириктирип турарын баса белгиледи. Тарыхый, маданий, гуманитардык байланыштарга негизделген кыргыз-түрк мамилелери боордоштук гана эмес, стратегиялык мүнөзгө ээ экендигин баса белгилейм. Бул иш сапардын натыйжасында эки өлкөнүн ортосундагы кызматташтыгыбыз жаңы баскычка көтөрүлөт деп терең ишенем. Урматтуу төрага, сизге маалым болгондой, өткөн жылдын октябрь айында Кыргызстандын ички саясий турмушунда бир катар өзгөрүүлөр болду. Бирок биз Түркия Республикасы менен мамилебизди аздектейбиз. Айрыкча түрк инвесторлордун укуктарын коргоого, Кыргыз Республикасынын аймагында жүргөн түрк жарандарынын коопсуздугун камсыз кылууга чын ниетибизден көңүл бурабыз. Урматтуу Режеп Тайып Эрдоган мырза менен сүйлөшүүлөрүбүз натыйжалуу болду деп ойлойм. Биз бир катар келишимдерге жетиштик. Ал келишимдерди ишке ашырууда Türkiye'nin Улуу Улуттук Жыйынында колдоосун күтөбүз. Türkiye olarak bağımsızlığından bu yana bütün imkan ve kabiliyetlerimizle kardeş Kırgız өлкөлөрүбүз жана калктарыбыздын ортосундагы дин, тил, тарых, маданият, ошондой эле бардык байланыштарда кыргыз калкын ар дайым колдодук. Достуктан илгери келген биздин кыргыз калкы менен болгон туугандыгыбызды мындан ары дагы колдойбуз. Кечээ урматтуу президентибиз дагы айткан сыяктуу, бул эпидемиядан эки өлкөнүн ортосундагы соода көлөмү анчалык таасир алган жок. Биздин өлкөлөрүбүздүн ортосунда 1 миллиард долларга жетүү үчүн потенциал бар деп эсептейбиз. Түркиянын бир тууган Кыргызстандын социалдык экономикалык жактан өнүгүүсүнө карай колдоосу, билим берүү, маданият, саламаттык сактоо тармагындагы кызматташтык проекттери мындан ары көбөйүп уланат деп ишенебиз.